ошентип жүрө эле, анан жанагы жумушка чыкпаса, элдер менен сүйлөшпөсө, психологически да мындай оор болот да. Ошону түшүнүшүбүз керек да, негизи мен мындай жеке оюм, конечно. Силерге таңоолобойм, бирок мен мындай ойлонуп көрсөм, ушул негизи мындай жардам бериш керек да. Угуш керек, сүйлөшүш керек. Баарын аракет кылабыз, кээде биз деле чарчайбыз, кээде биз деле эме болобуз, бирок ушуларга мындай элементардуу эле нерселер да булчу негизи. Оңой эле нерсе, мындай оңой эле көрүнөт, бирок кыйын болсо деле, бирок аракет кылсак болчу эле нерселер да булчу. Анан жумушта кечке отуруп иштеп үйгө келсеңер, 2-3 балаңар менен айланар чарчап турса, үйгө келип, эмне тамак даяр эмеспи, эмнеге бияк жыйналган эмес, тиги бул деп силер сүйлөшсөңөр деле аялыңар деле кылгысы эле келбей калат да негизи. Жакшы сүйлөп, жакшы мамиле, жардам берүү. Болду, башка эчтекен деле керек жок негизи. Туура түшүнүү, бүт баарын по справедливости кароо, и всё. Грубый, хамы болуп коюш оңой эле. Анан жанагы подкаблучник дегенде бул болбогон эле сөз да. Болбогон эле сөз. Бул жөн эле бир болгон нерсени ойлоп таап алды, подкаблучник тиги бул така дегенчи. Сен кантип өзүңдүн балдарыңдын апасына сен жардам бербегенде анан сен кимге жардам бересиң? Башка, допустим, симпатичный өзүң караган коллегаларың же бирөөлөр болсо, алардан спасибо, здравствуйте деп болбой каласыңар да негизичи. Ошол нерселер туура эмес да, акырчы. Мен идеалдуу эмесмин, мен деле ушу анча-мынча кемчиликтерим бар, кетирем, бирок ошону мен ар дайым ойлонуп, мындай туура эмес экен, эме туура эмес болсо, ошолорду оңдоого аракет кылам да. Биз да ошон үчүн бүт жалпы эркектер оңолууга аракет кылсак жакшы болмок да негизичи. Негизи бул Кыргызстан биздин элдин, улуттун келечеги, бул биздин балдарыбызда да, балдарыбыздын туура воспитание, туура тарбиялоо, окуу неге эле мындай өзүн алып жүрүү, бул энеден да, эне көп тарбия берип атпайбы биздечи, эне көп убакыт кетип. Ошону дагы биз дагы жардам беришибиз керек. Ошон үчүн энелерди дагы мындай урматтап, ошолорго мотивация берип турушубуз керек да. Биз аракет кылып, сону кылып атсак, алар кантип аракет кылбай койсун. Кээбиркилер бар го, үйөсү алкаш болуп иштебесе деле, ошондой деле тытынып иштеп, балдарын багып, кийинтирип, анан воспитывать этип, мыкты балдар чыгаргандар да бар да. Эркектер эси көкөлөтүп, жакшы сөздөрдөн айтып, жардам берип турса, андан да жакшы болот да негизи.